Сіздердің назарыңыздарға Аллах Тааланын Құран китебинде Құран китебине энчиленген эрежелер бар. Ошол эрежелер тууралуу жанадагы биздин бүгүнкү күнгө ылайыктуу болгон жанадагы көйгөйлүү маселени козгогон аятты талкууга салмакчыбыз. Бул эрежени айта кете турган болсок, ар бир аяттарда, кандайдыр бир аяттарда, мисалы бир окуяга же бир нерсеге түшкөн болсо, ошол түшкөн нерседен аны чыгарып, бир жеке адам тууралуу, жеке бир коом тууралуу, жеке бир жер тууралуу айтылган болсо, аны биз ошол жекечилигинен чыгарып туруп, анан жалпыга таандык кылабыз ошол аятты. Анан жеке өкүмдү дагы жалпыга ошо жүргүзөбүз ошол аятты. Бул деген илгаул хусусият, таамимул умумат деген кайда эреже болуп эсептелинет. Ал эми кайсыл аятты карай турган болсок, бул Бакара сүрөсүнүн 113 аятына токтолмокчубуз. Бүгүнкү күндөгү болуп аткан мусулман коомчулугу бирин бири ар кандай сөздөр менен айтып, бири-бирине сеники туура эмес же болбосо туура деп айтып, ошондой эки ача пикирлердин пайда болушу тууралуу айтылган өкүм тууралуу айтабыз. Ал эми Куранда Аллах Таала мындай дейт: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العلي العظيم. Бул жерде айта кетчү дагы бир мисал, Курандын ушул ар бир сөзүндө, ар бир аятында бир бизге болгон бир кабар бар, бир элчи бар ошол жерде. Бул жерде азыр көңүл бура турган нерсе, эркек же болбосо бир коомго, же болбосо бир эркекке, эркек сымал баягындай мужской родко эгерде муаннас же болбосо жанакы женский род колдоно турган болсок, буну мааниси эмне? Мисалы бул жерде азыр Яхуд бир элдин аты, жөөт эли, жөөт элге мисалы бул жерде баягы муаннас мажази деп коебуз. Ошол сыяктуу мисалы талаати шамсу десек да болот, муаннас кылып. Же болбосо тала аш-шамсу деп да айтсак болот. Ошол сыяктуу бул жерде қалат деп туруп муаннас келип жатат. Ошондой эле кала деп туруп музаккар баягындай эркекке кайрылган сыяктуу колдонсок болот. Ал эми бул жерде эмне себептен Аллах Таалам буларга бир аял сымат мамиле кылып жатат? Бул дегени кээ бир учурларда ошол акылдуу заттарга дагы акылсыз экендигин, же болбосо кылган нерсеси акылдын негизинде эмес, же болбосо илимдин, билимдин негизинде эмес экендигин билдириш үчүн аларга ошол муаннас баягындай женский родду колдонуп, Аллах Таалам ошол силер акылдын негизинде колдонгон жериңер жок, ошол айткан сөзүңөр акылдын негизинде эмес дегенди билдиргиси келип жатат. Ошондуктан калатил яхуду деген бул Аллах Тааланын сөзү. Яхуд эли мына ушундай деп акылсыздыктан айтты деген маани беребиз. Андан кийин Яхуд ошол жөөт эли эмне деп айтты? Лайсатин насара аля шейин. Өзүнүн тушундагы турган, талашып тартышып жаткан өзүнүн атандашын, баягы христиандарды айтып жатат, силер эч нерсе эмессиңер деп. Жана дагы аларга дагы алар ошондой эле лайсат деп баягындай муаннас же болбосо жанакы женский родду колдонуп жатат. Андыктан булардын да ишениминде бул христиандар эч кандай илимдин негизинде эмес, булардын акылы иштебейт, буларга бир жакшы сөз айтсаң кабыл кылбайт, акылдуу сөздөрдү айта турган болсоң булар түшүнбөйт. Балким булар ошол өзүнүн китебин окуган кезде алар өзүнүн китебин түшүнбөйт деген бир мааниде, таризде аларга дагы ошондой акылы жок катары кабыл мамиле кылып жатат. Жана дагы силер эч нерсе эмессиңер деп айтып жатат. Анын тушунда христиандар дагы аларга кайрылып, силер
лайсатин насара аля шайин, лайсатил яхуду аля шайин, лайсатил яхуду аля шайин деп кайрылып жатышат. Бул жөөт эли дагы эч нерсе эмес деп, аларга дагы ошондой муаннас кылып же болбосо баягы женский род менен кайрылып жатат. Булардын дагы ишениминде бул жөөт эли акылсыздык менен, булардагы эч кандай түшүнүгү жок, жана дагы акылын иштетпейт, буларга бир нерсени айтсаң түшүнбөйт деген таризде мамиле кылып жатат. Бирин бири эч нерсе эмессиң деп жатышат. Анан Аллах Таалам вахум ятлунал китаб деп айтып жатат. Алардын акыбалы болсо, бирок ошол биз түшүргөн, аларга Муса алейхисаламга түшүргөн жана Иса алейхисаламга түшүргөн китептерди окушат. Ошону окуп туруп дагы бирин не кылат дейт, жокко чыгарып жатат. Муса алейхисаламдын китебинде, Тоорат китебинде Иса алейхисаламдын келиши тууралуу келген кабарлар бар. Алар тууралуу Иса алейхисалам момундай болот, мындай сыпаттарда болот деп айтылып келген кабарлар бар. Ошол кабарларды окуп туруп дагы алар Иса алейхисаламдын артынан жүргөн христиандарды жок, силер эч нерсе эмессиңер деп жатат. Жана да ошол эле кезде христиан эли дагы Иса алейхисаламга түшкөн китепте дагы Муса алейхисалам тууралуу айтылган баяндар бар. Муса алейхисаламдын кылган элчилиги тууралуу жана жашап өткөн тууралуу айтылган кабарлар бар. Аларды окуп туруп дагы не дейт, жөөт элин силер эч нерсе эмессиңер деп атат. Силердин адашкансыңар деп. Ал ошол Иса алейхисалам тууралуу же болбосо Муса алейхисалам тууралуу айтылган баяндардын баардыгын жокко чыгарып жатышат. Ана ошол нерсени Аллах Таалам таң калыш менен жана дагы аларды жемелөө менен айтып жатат. Вахум ятлунал китаб. Алар китеп окушат. Алар китеп окушат. Китепти окуп туруп дагы акыйкатты көрүшпөйт дегени. Ана ушул арада эки коом ушинтип бири-бирин, эки тайпа бири-бирин жокко чыгарып жатканда, казалика қалаллазина ла я'ламуна, жана ошолорго эргешип алып, эч нерсени билбеген, китеп окубаган, эч бир диний маалыматы жок адамдар дагы аларга кошулуп алып, мисля каулихим, алардын айткан сөзүндөй алар дагы айтып жатышат. Булар мүмкүн мусулмандар деле болушлугу мүмкүн, же болбосо баягындай ошол эле христиандар, бирок китеп окубагандар, же болбосо ошол эле жөөттөр китеп окубагандар, ошол эле Кудайга сыйынбай бир отпарас болуп, же болбосо бир башка бир буттарга сыйынып кеткен, же такыр эле сыйынбаган адамдар, Кудайга сыйынбаган адамдар, мисалы капырлар, Кудайды жок деген адамдар дагы келип туруп, алардын айткан сөзүн айтып жатышат. Мына бул христиан дагы, мына бул жөөттөр дагы эч нерсе эмес деп, булар да үчүнчү тайпа болуп чыгып алышты. Фаллаху яхкуму байнахум. Аллах Таалам өзү булардын ортосундагы болуп жаткан араздашууга өкүм чыгарат. Кыямат күнү жана дагы эмне нерсени талашып жатышат, ошол тууралуу Аллах Таалам өкүм чыгарат. Эми бул жерден бүгүнкү күнгө ала турган болсок, жанакы башында айта кеткен эрежеге карай турган болсок, биринчиленген бир коомго түшүп жатат бул аят. Бул баягы Насара менен яхудтар пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип алып туруп, бири-бири менен талашып кеткен учурдагы болгон окуя тууралуу айтылып жатат. Эми ошону биз ошол энчиленген коомдон чыгарып туруп жалпыга чыгарабыз. Жалпыга чыгарган кезде кайсыл эле бир коом, ким эле болбосун, кайсыл эле бир тайпа Куранды окуп туруп, Куранды окуган менен биргеликте башка тушундагы турган, алдагы Куранды окуган адамды жокко чыгара турган болсо, Аллах Таалам ал кишилердин кылган иштеринен таң калып, вахум ятлунал китаб, алар Куранды окуп туруп дагы бири-бири менен талашышат. Меники туура, сеники туура эмес, сен эч нерсе эмессиң деген сөздөрдү айтып, бирин-бирин жокко чыгарышат дейт. Жана дагы ошолордун арасында элдер жөн эле кошулуп алып дагы, ошол динден маалыматы жок болгон адамдар дагы кошулуп алып, аларга өкүм чыгарганга аракет кылышат. Алар дагы же болбосо бир тайпанын баягындай артынан жүргөн фанаттар болушлугу мүмкүн. Же болбосо өздөрү эле жөн эле бул дагы тайпа кереги жок, тиги дагы тайпа кереги жок, өзүнчө эле бир тайпа болуп алып, тигилерди дагы жокко чыгарып, аларды, динчилдерди силер ушундайсыңар, силер жамансыңар, силер ушундайсыңар деген бир өкүмдөрдү дагы айтышы мүмкүн. Андыктан
биз мусулмандар Куран китебибизди, жалгыз бир китебибизди окуп туруп, анан бири бирибизге болгон араздашуу, бири бирибизди жокко чыгаруу бул Кудай Тааланын көз карашында Кудай Таалам буларга болгон мамилеси эмне? Вахум ятлунал китаб, жана дагы булардын ортосунда яхкуму байнахум фима яхталифун. Яхкуму байнахум яумал киямати фима кану фихи яхталифун. Мынакей көрүңүздөр, Аллах Таалам өзү бизге эгерде биз бир китепти окуп туруп, ошондой бир өкүмгө келбей турган болсок, ача пикирге келе турган болсок, жана дагы ошонун негизинде бири бирибизге биз наркы тарапты жокко чыгара турган болсок, анда Аллах Таалам өзү өкүм берет кыямат күнү. Албетте Аллах Таалам Куранда айтат: "Ва атасиму бихаблиллахи жамиа". Силер бардыгыңыздар ушул Куранга кармангыла, Куранды бекем кармап бирдиктүү болгула. Вала тафарраку, эч качан бири-бириңерден ажырап, сен мындай болуп кетип, сен тигиндей болуп, бир коом же болбосо бир тайпа болуп кетпегиле дейт. Баарыңыздар бирдиктүү болгула дейт. Андыктан келиңиздер пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга бир салават айтайлык. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи раббил аламин.